Талас областында шайлоо участкалары буга чейин такталып, шайлоо өнүктүгүн өткөрүүгө даярдыктар көрүлүп, дээрлик аяктап калды. Атайын түзүлгөн комиссия ар бир участканы жерине текшерүүгө алып, катталган кемчиликтер жоюлду. Бул тууралуу президенттин Талас областындагы ыйгарым уктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Жалпысынан Талас облусу боюнча 118 шайлоо участогу бар. Негизи 117 негизги шайлоо участок, бир аралыктан добуш берүү шайлоо участогу быйыл жаңы кирип атат. Бул сырттан келип Талас областында же болбосо алыскы аймактан келип Талас шаарында жүрүп аткандар арыздарын берип, кайрылып өздөрүнүн укугунан пайдаланып шайлоого катышат да. Бардык бүгүнкү күндө шайлоо участоктун даярдыктары толугу менен бүтүп жатат. Эртең 16 ноябрь күнү алдын ала шайлоо башталат. 17 ноябрь күнү саат 8-ден баштап бардык шайлоо участоктары ачылат. Талас шаарындагы шайлоо участкаларынын бири Атай Огонбаев атындагы балдардын музыкалык мектебине жайгашкан. Учурда шайлоочулардын тизмеси такталып илинген. Мындан сырткары бул шайлоодо аралыктан добуш берүү ыкмасы киргизилген. Талас областында аралыктан добуш берүү участкасы катары облустук Аман Токтогулов атындагы китепканада өткөрүлөт. Буга чейин 349 шайлоочу аралыктан добуш берүү үчүн кайрылышкан. Бул шайлоо биздин өлкө үчүн, биздин жарандар үчүн абдан маанилүү процесс. Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо бул административдик аймактык реформадан кийин биринчи ирет өтүп жатат. Анықтан бул шайлоого активдүү катышуу өтө маанилүү. Аймактын алдыдагы 5 жыл аралыгында өсүп өнүгүүсүндө маанилүү ролду ойной турган талапкерлерди тандоо, шайлоого активдүү катышуу, жарандык милдетин аткаруу эми шайлоочулардын колунда. Шайлоого активдүү катышуу, таза шайлоону өткөрүү милдетин президент Садыр Жапаров да койгон эле. Өз алынча башкаруу системанын оптимизациясы жана жаңы аймактык түзүлүшкө ылайык ошол башкаруу системанын дагы оптимизациясы. Шайлоолор аркылуу кеңештер системасы оптимизациядан өтөт да. Ошондуктан бул абдан маанилүү, анткени ушул жаңы шайланган кеңештер ошо алдыдагы өнүгүүгө өзүнүн чечимдерин кабыл алуучу органдар. Демек биз ушул шайлоодо татыктууларды, компетенттүү, жоопкерчиликтүү депутаттар шайлоо абдан маанилүү болот. Биз ошондой активдүү катышууну шайлоочулардан дагы күтөт элек, шайлоочуларга дагы кайрылат элек. Ошол шайлоого катышып, ошо жергиликтүү ар бир айыл боюнча, ар бир шаар боюнча ошо татыктуу кеңештердин командасын шайлоого добуштарыңыздарды берсеңиздер деп. Жалпы Талас областында 117 шайлоо участкасы бар. Административдик аймактык реформадан кийин өткөрүлүп жаткан жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо 17 ноябрга белгиленген. Белгилей кетсек, Талас областында айылдык кеңештерде 346 мандат, шаардык кеңеште 31 мандат каралган. Бардык ошо Талас облусунун тургундарын, бардык жарандарыбызды чакырып кетет элек. Кайдыгер карабай бардык өзүбүздүн укугубуздан пайдаланып, ошо жашы жеткен жарандар шайлоого активдүү катышып, өзүбүздүн баягы жарандык милдетибизди аткарууга чакырып кетет элем барыбыз. Белгилей кетсек, Талас областында 178.157 шайлоочу бар. Талас шаарында 27.017 шайлоочу катталган. Бул ирет Талас шаардык кеңешине 6 партия талапкерлигин койгон. Алар Эл үмүтү, Аманат, социал-демократтар, Ынтымак, Бирге жана Жаңы Кыргызстан саясий партиялары бул жолку Талас шаардык кеңешине ат салышууда. Нурузбек Шабдымбек уулу, Мелис Элебесов, Талас шаары.